Кочкор районунда туруктуу жумуш орундарынын табылбагандыгынан Айдар Таалабек уулу бир топ убакыт бош жүрдү. Дагы жакшы, айрым жердештери сыяктуу мигранттык тагдырга моюнсуна баштаган анын бактысына кичи мекенде бетон мамчыларын чыгаруу ишканасы ачылбаспы? Эми ал буга чейинки чет өлкөлөрдүн бирине кетсем деген ойунан баш тартып, өз кесибине ылайык адистикте эмгектенүүдө. Мындай ушундай бир көп завод ачылса, жаш балдар да калат эле да, миграцияга кетпейчи. Ата биздин айылдан почти жарымындай кетип калат да миграциягачы. Завод ачылган бизге аябай жакшы болду. Шарттары сонун шарттары бар, бүт оңой, бүт меха менен, кнопка менен эле только. Ошо кыйынчылыгы деле жок. Чолпон айылынын чыга беришинде тургузулган бул өндүрүш объектисине Кыргызстан улуттук электр тармактар ачык акционердик коомунун чегерген 42 миллион 793 миң 200 сому сарпталган. Ал эми мында орнотулган жабдылардын жалпы суммасы 30 миллион 157 миң сомго чамалайт. Эсиңиздерде болсо, мындан 2 жыл мурун дал ушундай ишкана Нарын шаарында өз өндүрүшүн баштаган. Ал негизинен Нарын облусундагы Ат башы, Актыла, Нарын райондорунун керектүүлөрүн канааттандырып келген. Бирок ал өндүргөн продукция толук жетпегендиктен бүгүн экинчи Кочкор районундагы Чолпон айылында өз өндүрүшүн баштап отурат. Бул жердин чыгарган продукциясы ошондой эле Ысык Көл облусуна жана Чүй облусуна да жөнөтүлмөкчү. Темиртолук энергетиктери ошондой эле өздөрүнүн натыйжалуу эмгектенүүлөрүнө тиешелүү шарттарды түзүп алууда көңүл сыртында калтырышкан эмес. Учурда мурда кабарлангандай, Нарын электр тармактар түйүн ишканасы жаңы конушта болушса, жакында ушундай эле жагымдуулук Жумгал жана Ат башы райондорунда да орун алмакчы. Оң жагына оогон мындай өзгөрүүлөр баардан мурда абоненттерди ашыкча убаракерчиликтерден арылтуу кызыкчылыгын көздөйт. Маселен, сметалык наркы 21 миллион 500 сомдук Жумгалдагы имаратта бардык ыңгайлыктар эске алынган. 2025 жылдын май айында курулушубуз башталган. Азыркы күндө мынакей аяктоо ачыла турган алдында турабыз. Мурунку шарттарга мына бүгүнкү күндө бардык шарттар түзүлдү. Бул имараттын ичинде бардык ичиндеги мебелдин баардык мебелди имаратта жетиштүү болду. Мурунку эски зданиябыз кичине керек болчу, ыңгайсызраак болчу. Жогоруда купулга толоорлук иштердин авторлору Темиртолук энергетиктер кышка кабелтен камылгаларды көргөндүктөрүн айта кетүү абзел. Антса да жылдын ушул катаал мезгилинде сарамжалдуулук жана үнөмдүүлүк чоң роль ойнорун жашырбайды. Негизи Нарын облус боюнча 700 миллион киловатт саат пайдаланабыз. Быйылкыга азыркы 9 айдын жыйынтыгын айта кетсем 511 миллион киловатт саат пайдаланып атабыз. Бул былтыркы жылкыга салыштырмалуу 32 миллионго чукул киловатт саат көбүрөөк пайдаланып атабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой жыл кышкы мезгил суук келет. Биз ошого жалпы ушул кызматкерлерибиз менен жалпы кышка даярдыкты өз убагында бүтүрүп келебиз. Эгер Нарын облусунун энергетикалык потенциалы жетишерлик экендигин көңүл тийсек, алдыдагы жылдарда абалдын алданча жакшырары күтүлбөй койбойт. Мындай оптимисттик маанайга кубаттуулугу 100 мегаваттык Куланак КЭСтин курулушунун оор тапкандаганы, Актала, Ат башы райондорунда 1,2 мегаваттык кичи гидроэлектр станцияларынын бүтө жаздап калгандыгы түрткү. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Кочкор, Жумгал райондору.